Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүнкү күнгө жума. Жума маарек болсун туугандар. Бардык ойлогон ой тилектериңиздер, кылган дуаларыңыздарды Аллах кабыл кылсын. Дайыма жакшылыкта жүрүңүздөр туугандар. Кошумча нафил орузонун календар боюнча айта кетели. 28 апрель бүгүн жума. Шавал айынын 8-күнү туугандар. Оз ачуу 20-дан 07 өткөндө. Бүгүндөн тарта ушул календарды айдын аягына чейин Китеп Медиа Telegram каналында көрсөңүздөр болот. Дайыма сиздерге колдон келген жардамды беребиз. Бизге кайрылгандарга жардам беребиз. Себеби бизде көрүүчүлөр көп, катталуучулар көп. Эгерде каттала элек болсоңуздар, сөзсүз каналга катталып кетиңиздер. Учурда бир тууганыбыз жардам сураган экен, документи жоголуп кетиптир. Туугандар, ушул маалыматты такси группаларга жөнөтүп коюңуздар туугандар. Çoğun jardım surayında attım ve Moskvadan burada günü geldim bolçu. Burada günü geldim, gece gelip öyle dokumentlerini joğotup aldım da pasport, migrasyon ekon Marsilya'da kalıp kettim, taksiye çıktım ve Karaçı joğolgan adres, Resnoy vokzaldan joğotup aldım da oşol жерден joğotup aldım, migrasyon eleyin, Zagreb pasport. Oşol çıkarıp беребиз, келгениме күн болду эле. Өзүңүздөр уктуңуздар, демек Шереметьеводон келген окшойт. Речной вокзал метросунда таксиде документтерин жоготуп алыптыр. Мирбек уулу Болушбек 2003 жылгы туулган баланын документтери жоголуптур. Эгерде ушул таксисттер туугандар, эгерде бири-бириңиздерге группага таштап ушул документ табылып калса, менин номериме кайрылсаңыздар болот. Анан дагы бир сураныч, документтерин жоготуп алдым. Регистрация, загран, миграционка көк папканын ичинде эле де бизге дагы бир тууганыбыз жазган. Нурадин уулу Ырыс келди. Ушунун документтерин да тапкан билгендер, көргөндөр болсо, биздин номерлерге кайрылсаңыздар болот. Деги эле туугандар, эгерде документ жоготуп, документ тапсаңыздар, анда Москва бар Telegram каналына жөнөтсөңүздөр болот. Админдерге жазып койсоңуз, сүрөттөрүн да чыгарып коет. Андыктан туугандар, ушул каналда өзүбүздүн бардык, өзүбүздүн жердештер бири-бирибизге болгон жардамыбызды берип атабыз колдон келишинче. Андыктан Москва бар Telegram каналына да катталып кетиңиздер туугандар. Туугандар, жума күнү дагы бир жакшы, жагымдуу жаңылык менен тааныштырып кетейин. Эртең 29 апрелде суббота күнү туугандар, метро Марина Рощада, улица Сущевский вал, владение 56, СК Новая Лига бар, ошол жерде, Новая Лига 2. Ошол спорт аянтчада футбол ойыны болот туугандар. Бул футбол ойыны Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу болот. Демек, Садыр Жапаровдун кубогу Москвада өтүп жатат туугандар. Бул иш-чара 8 апрелден бери өтүп уланып келатат, 7 майга чейин болот. Андыктан эртең туугандар, сиздерди баарыңыздарды ушул өзүңүздөрдүн командаларыңыздарга көрман болуп, көрүп, бир катар ошолорго балет этип кетиңиздер. Саат 21:00-дө Бакай ата менен Сузак ойнойт. 22:00-дө Кадамжай менен Түп ойнойт. 23:00-дө Тогуз Торо менен Кара Суу командалары ат салышат. Туугандар, ошондуктан сиздерден сураныч, келип өзүңүздөрдүн мекендештериңиздерди колдоп, футболду көрүп, эс алып, чер жазып кетиңиздер туугандар. Бул иш-чаранын максаты жаштарды спорт менен тарбиялоо жана сергек жашоо образын жайылтуу. Бул турнир Москва шаарындагы мекендештердин өзгөчө жаштар арасында пайдалуу эс алууга жана ден соолукту чыңдоого өбөлгө түзөт. Бул биздин президентибиз Садыр Жапаровдун кубогу. Андыктан келип көрүп катышып кетиңиздер туугандар. Андан сырткары туугандар, баягы Мытишидеги 9 айлык регистрация боюнча ушул жуманын ичинде тапшыргандар ошол 9 майга чейин чыгат буйруса. Андыктан эгерде 1 май, 2 май, 29, 30 апрель, 29 апрель срогу бүтө тургандар кайрылыңыздар. 5 майга чейин. Колдон келсе ошол азыр рейдтер катуу болуп атат, документтер катуу текшерип атат. Ошол документтериңиздерди срогуну карап, эрте бүтүрүп алыңыздар туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар.
Документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Чегара маселеси трудовой договор менен Абдыразак Тасырга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чегарага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чегарасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7